Кутман күнүңүздөр менен эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Транспорт министринин орынбасары $50 000 пара алып жатканда колго түштү. Атка минерди УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматкерлери кармашкан. Маалыматтарга караганда министрдин орынбасары Эпкин Дыйкан участогун байланыштырган жолду куруу боюнча тендерде чет өлкөлүк компаниянын пайдасына чечим чыгаруу үчүн пара алып жаткан. Тендерди комиссиянын төрагасы так ушул атка минер болгон. УКМК кабарлагандай, чет өлкөлүк компанияны жеңүүчү деп табуу үчүн министрдин орынбасары кызматын $520 000 баалап, буга чейин туугандары аркылуу $120 000 алып койгон. Акчанын калган бөлүгүн бир жума ичинде алмак экен. Кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. УКМК анын аты жөнүн АЖ инициалы менен гана жарыялап, толук ачыктаган жок. Белгилей кетсек, транспорт министринин орынбасарларынын биринин аты Азимкан Жусуалиев. Ал 2017 жылдын февраль айынан бери иштейт. Ошто жол кырсыгы 2 адамдын өмүрүн алды. Кара Суу районунун Каратай айылында КАМАЗ менен жеңил унаа бетме-бет сүзүшкөн. Бир адам ошол жерде жан берген. Кырсыктан 4 адам жабыркап, алар ооруканага жеткирилген. Анын ичинен 51 жаштагы киши эсине келбей көз жумган. Ал Кытайдын жараны болуп чыкты. Калган жабырлануучулар азыр жандандыруу бөлүмүндө. Жол кырсыгына байланыштуу териштирүү иштери жүрүп жатат. Чаткал районундагы акыркы ызы-чуудан кийин Эти Бакыр Терексай ишканасында жумуш токтоду. Бул тууралуу компаниянын директору Махир Тезжан билдирди. Анын айтымында айрым жергиликтүү тургундардын чагымынан улам кызматкерлер жумушка чыкпай жатат. Көп жылдан бери Кендин аймагында топ адамдар сурма рудасын казып сатып келишкен. Лицензия алган компания тегерек четин тоскондон кийин мыйзамсыз киреше булагынан ажыраган жашоочулар акыркы окуяларды пайдаланып ишкананын жумушчуларын ишке барбоого үндөп жатышат дейт мекеменин жетекчилиги. Компаниянын жабдыктары жана тоо шахта техникасы бузулуп калбаш үчүн ишкана өндүрүштү белгисиз мөөнөткө чейин токтоткон. Бул жакта 300дөн ашык жергиликтүү тургун иштейт. Аларга 20 000 сомдон ашык маяна төлөнүп турат. 2016 жылдан бери Эти Бакыр Терексай компаниясы бюджетке 750 миллион сом которуп турат. Фирманын 75% акциясы түркиялык ишкерлерге, калган 25% кыргыз алтын ишканасына таандык. Манас эл аралык аэропортуна жаңы жетекчи дайындалды. Директорлор кеңеши 2011 жылдан бери Газпром нефть Азия компаниясында иштеп келген Нурлан Акматовдун талапкерлигин жактырды. Анын 2 жогорку билими бар. Ал 1993 жылы Айыл чарба институтун экономика адистиги боюнча аяктаган. Ал эми 98 жылы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. Манас аэропортунун буга чейинки төрагасы Эмир Чокоев өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Депутаттар саламаттыкты сактоо министрлигинде кадрдык башаламандыктар болуп жатканын айтып чыгышты. Эл өкүлдөрү фармацевттерге артыкчылык берилип жатат дешет. Парламентари Евгения Строкованын айтымында басып өткөн жолу таза эмес кадрлар жооптуу кызматтарга дайындалууда. 3-төрөт үйүнөн финансылык мыйзам бузуулар үчүн жумуштан айдалган адам министрликтерге башкармалыктын жетекчиси болуп отурду. Дары дармек менен камсыз кылуу департаментинин ишиндеги кемчилик үчүн кеткен дагы бир адам кызматынан жогорулады дейт эл өкүлү. Депутат өкмөттөн кадрларды тандоо критерийин жакшыртууну талап кылды. Парламент биржа базарга айланган жок. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасынын орунбасары Мирлан Бакиров жалпы отурумда билдирүү жасап, парламенттин дарегине сын айткандарга жооп кайтарды. Анын айтымында 5 жана 6 чакырылыштагы жогорку кеңеш жаңы баш мыйзамдын негизинде шайланды. Парламентте гендердик баланс сакталып, жаштар, улуттук азчылыктын өкүлдөрү, ар кыл тармактагы кесиптин ээлери бар. Биржа базаркомдор отурат деген сөз жалпы парламенттин кадыр баркына шек келтирип жатат. Эгерде конкреттүү саясатчынын кайсы бир депутатка маселеси болсо, анын аты жөнүн так айтсын. Айрым саясатчылар жогорку кеңешти сындоодо тизгинди тартсын, деди Мирлан Бакиров. Тоғыстыродо тоо текелерин атып, этин автоунаа менен ташып бараткан мыйзамсыз аңчылар кармалды. Тартип сакчылары ыкчам маалыматтын негизинде Казарман айылында токтоп турган Audi 100 үлгүсүндөгү автоунааны тинтүүгө алганда 3 тоо текенин эти, курал-жарактардын түрлөрү табылган. Бул фактыга байланыштуу мыйзамсыз аңчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. 2 адам шектүү катары өтүүдө. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.